Assalamu alaikum. Hurmatli zamandoshlar, ekendishlarim. Men hozir Atakem ekкен бактап турам. Ошо мурда айылдын мусор төккөн жери болчу. Тастаган жер эле. Бүгүн эле атам бизди чакырып туруп жумуш баштап эди. Мен түшүнгөн жокмун эмне эле кылып атабыз. Бирок ошо мезгилде мен билген эмесмин. Арадан бир топ жыл өткөндөн кийин ушул жер ушундай гүлзар бак болот деп. Карасаңыздар бүт Атакем тиктирип, жерде ушул жака чакма менен суу алып чыгып, ушул жаңактарды, ушул дарактар сугарат элек. Кудайга шүгүр, ушул жеткиликтир. Анан азыр болсо бирдик айтып келип атат. Урматтуу спортсмендер, кээде залга барган аябай эле жакшы нерсе. Бирдеме таш темир көтөргөн, тартынган, түртүнгөн, секирген. Бирок ошончо жыр, ошончо май, ошончо калория жөлө күйүп атат да. Жанагы костер болот го, үстүнө тамак кушпаган ушул от сыяктуу жөлө кетип атат. Өзүңө пайда, бирок элге пайда ошо. Ошон үчүн спортсмендер сборго барыштын ордуна мен азыр айтат элем, айылдарда чөп башталды. Айылда муну фронт деп коет. Ошо чөп жапсаңыздар, бул болчунга, ден соолукка аябай пайда. Кетпеген жеринен тер кетет. Иштебеген булчуң калбайт. Айтор спорттун төрөсү мен айтат элем, ушул чалгы чабыш деп. Ошон үчүн келиңиздер, чалгы чабалы. Айылга келип, белгесе жардам бериңиздер, 2 иштен